indefinite articles a and n in English. Anglис tilindegi a jana n anıqtalbagan artikelleri. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Indefinite articles кыргыз тилинде анықталбаған артикль деп колдонобуз. Көпчүлүк убакытта сөздөрдүн астында a же болбосо n экөөнүн тең колдонулушун көрүп жүрөсүздөр. Бүгүнкү сабакта кайсыл убакытта кайсынысын колдонсок туура болот, мына ошол жөнүндө талкуулайбыз. Бул эки артикль экөө тең аныкталбаган артикль, экөө бирдей эле мааниге ээ. Башкача айтканда one бир деген сөздөй мааниге ээ экөө. Ар дайым саналуучу зат атоочтор менен гана колдонулат, жекелик түрдө. Анда эмесе экөөнүн колдонуу айырмачылыгын мисал аркылуу карап көрөлүк. Демек, кайсы убакта колдонулат, кайсы убакта n колдонулат. Бул артиклдан кийинки турган сөздүн биринчи тыгышына көз каранды. Мисалы, a dog. Артиклдан кийинки сөз кайсы тыгыш менен башталды? D. Демек, бул үнсүз тыгыш. Андан кийинки сөз a frog. F тыгышы менен башталып атат. Бул дагы үнсүз тыгыш. A car. K. Бул дагы үнсүз тыгыш. Көңүл бургула, тамга эмес тыгыш. Андан кийинки мисалдар an apple. Артиклдан кийинки сөздүн биринчи тыгышы үндүү. An orange. Үндүү. An umbrella. Үндүү тыгыш. Демек, көңүл бурууга деп колдонгондо бардык сөздөр үнсүз тыгыш менен башталды. Ал эми n деп колдонгондо бардык сөздөр үндүү тыгыштар менен башталды. Демек, кандай жыйынтыкка келсек болот? Эгерде артиклдан кийинки сөз үнсүз тыгыш менен башталса, анда a артиклин колдонобуз. Эгерде артиклдан кийинки сөз үндүү тыгыш менен башталса, анда n артиклин колдонулат. Consonant sound бул үнсүз тыгыш, vowel sound үндүү тыгыш. Буга чейин артиклдан кийинки турган биринчи тамга эмес тыгыш маанилүү деп айттык. Бул абдан маанилүү. Тыгыш бул биз эмнени уксак ошол тыгыш. Ал эми тамга болсо, биз жазып аткан бул тамга. Эмне үчүн маанилүү? Бул жерде жазылган мисалдарда сөздөр бирдей эле тамга менен башталып атат дагы, бирок артикль эки башка колдонулду. Эмне үчүн? Мисалы, бул жакта h тамгасы колдонулду, бул жакта дагы h тамгасы колдонулду. Бирок артикль эки башка колдонулду. Эмне үчүн? Себеби a house биринчи тыгыш х. Бул үнсүз тыгыш. Ал эми экинчи мисалда болсо an hour. Бул жерде биринчи тамга окулбай калды. Ошондо биз an hour. Биз биринчи угуп аткан тыгышыбыз үндүү тыгыш болду. Ошон үчүн бул жакта n артикль колдонулду. Биринчи тамга түшүп калды, айтылбай калды. Ошон үчүн биринчи уккан тыгышыбыз үндүү тыгыш hour болду. Андан кийинки мисалды да карап көрөлүк. Экөө тең you тамгалар менен башталды дагы, бирок биринчи мисалда a university, экинчи мисалда болсо n деп колдонулук an uncle. Демек, биринчи мисалды карайлык a university. Биринчи тыгыш кайсы угулуп атат? You. Демек, бул
Ünsüz tığış. Al endi ekinci misalda bolsa a, uncle, a, uncle. Demek bul жерinde ü tamgasının iki başka okuluşun sebep boldu. Mına ошол себептен көңүл бурушубуз керек. Тамга эмес, биринчи тамгага эмес, биринчи тыбышка карата a же болбосо n артиклі колдонулат. Аныкталбаган артиклдан кийин бир гана зат атоочу эмес, сын атоочу сөздөр болушу мүмкүн, тактоочу сөздөр болушу мүмкүн. Мына ошол учурда дагы биздин жогоруда айткан эреже сакталып калат. Аныкталбаган артиклдан кийинки турган сөздүн биринчи тыбышына карата a же болбосо n артиклин колдонобуз. Мисалы, a rainy day, жаандуу күн, артиклдан кийинки биринчи тыбыш үнсүз. A smart person, акылдуу киши, биринчи тыбыш s, үнсүз. Ошол себептен бул жакта n эмес r артиклі колдонулду. Андан кийинки мисалды карап көрөлүк. A red apple. Бул жакта зат атооч apple. Биздин артикль зат атоочко тийиштүү болгондуктан ой кетиши мүмкүн. Эмне үчүн apple үндүү тамга менен башталат, бул жакта биз a артиклин колдондук деп. Себеби артиклдан кийинки турган сөздүн биринчи тыбышына көз каранды. R, red, r, кызыл алма. Ошол себептен бул жакта a артиклі колдонулду. Андан кийинки мисалдардын бардыгында n артиклі колдонулду. An interesting lesson, кызыктуу сабак. Interesting, биринчи тыбыш, үндүү e. An amazing book, биринчи тыбыш amazing, үндүү. An ugly dog, an amazing book, окумуш китеп. An ugly dog, түрү сук ит, үндүү тыбыш. Демек, зат атоочусунан гана көз каранды эмес, сөзсүз түрдө артиклдан кийинки турган сөздүн биринчи тыбышынан көз каранды. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, эгерде каналга жазыла элек болсоңуздар, жазылганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыз.